Сіздердің бір түп гилас қанша түшім береді? Комментарийға жазып қойыңыздар. Ассалаумалейкум, урматтуу багбандар. Кутман күн. Сіздерде гилас қанша сомдон башталды? Быйыл 430-450 чейин болот окшойт. Тугандар, жалбырагынан көп мөмөнү көрүп турасыздар. Бул албетте валовой 3 деген гилас. Фунгицид ошондой эле инсектицидпен обработка болгон. Эч кандай антракноз, клестоспориоз, башка оорулар жок. Мөмөсү бутакты көтөрө албай ийиле баштаган гиласты көрүп атасыздар. Мынанда жип менен тартып байланып атат. Анткени эгер муну кое берсе, гиласты көтөрө албай ийилип калышы мүмкүн. Воловой 3 өтө көп салган, өтө көп. Мына ушул гиластар 350 кг 500 кг чейин түшүм берет десек, кээ бирөөлөр жок, бул андай бербейт деп айткандар көп. Эч кандай оорусу жок. Ар бир 10-чу күнү бул жерге фунгицид ошондой эле инсектицидтер менен дарыланып жатат. Жалбырактары таза. Эми элестетиңиздер, мына ушул бир эле дарак сиздерде канча түшүм берет? Эгерде 350 сомдон болгондо деле 350 кг түшүм берсе жакшы эле акча болот. Деңиз деңгээлинен 1300 метр бийиктиктеги гиластар түшүм ушундай. Буга чоңойто турган дары кошуп бериш керек, калий кошуп берилиши керек мына ушуларга. Ошондой эле чоңойтуш үчүн аминоцид сөзсүз иштетиш керек. Бул жерде навасил иштетсе болот. Жана башка чоңойто турган дарылар иштетсе болот. Денек каты баштагандан кийин азотту токтотосуздар. Эгер азотту токтотпосоңуздар, анда гилас жумшак болуп экспортко кетпей калышы мүмкүн. 25 жаштагы гиластар түшүм ушундай. Мына ушундай, туугандар. Сиздердин да түшүңүздөргө берекесин берси. Канча килограмм саттыңыздар быйыл? Ошону комментарийга сөзсүз жазып коюңуздар. Сиздер менен Багыстар Кыргызстан каналы болду. Тынч аман болуңуздар, туугандар.